Арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты учурда коомдо чуу жаратып жаткан Шарапаткан Мажитова тууралуу кеп кылмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын бар алдыда. 23 декабрда Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын жаңа курама 1-сессиясына чогулган. Сессияны жашы боюнча эң улуу депутат болуп Шарапаткан Мажитова ал төрага шайланганга чейин жыйындарга төрагалык кылган. Урматтуу депутаттар, кворум бар. Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын 2-жыйынын ачык деп жарыялаймын. Шарапаткан Мажитова 1955-жылы 24 июнда Жалал Абад облусунун Ноокен районунда туулган. Билими жогорку Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктаган. Кийин ушул эле университеттен юристтика боюнча диплом алган. Эмгек жолун 1979-жылы Аксай районунун Кербен айылындагы орто мектепте тарых сабагынан мугалим болуп баштаган. Ошол эле мектепте 93-жылга чейин иштеген. Кийин 95-тен 2000-жылга чейин бажы тармагында юрист болуп эмгектенет. 2000-2004 жылдары Тилла жол ЖЧКсынын ээси жана түзүүчүсү. 2004-2008 жылдары Ажы Акбар ЖЧКсына директор. 2013-2021 жылдары Модерн стиль ЖЧКсынын башкы директору болгон. 2021 жылдан тарта Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты. Политмер След KG интернет порталынын маалыматына ылайык Шарапаткан Мажитова бир нече компаниялардын негиздөөчүсү жана жетекчиси катары көрсөтүлгөн. Жетекчилик кылган компаниялары ЖЧК Абдымажит ата Ош облусунда күйүүчү майлоочу майларды дүң жана чекене сатуу менен алектенет. ЖЧК Ажы Акбар аталган ишкана Кара Суу районунда катталып жүргүнчүлөрдү ташыйт. ЖЧК Алтын Булак компания табигый асыл жана жарым асыл таштарды казып алуу менен алектенет. Кыргыз Жаңгак ЖЧКсы дүң соода менен алектенет. Көмүр казуу менен алектенген Жаункхва Майнинг Сары Б жана Эр Ислам жоопкерчилиги чектелген коомдордо башчысы катары көрсөтүлгөн. Модерн стиль ЖЧКсында башкы директор турак жай жана турак жай эмес имараттарды куруу менен алектенет. Бул компаниялардын көбү өткөн жылдын декабрына кайра каттоодон өткөн. Ошол эле Политмер След KG сайтынын маалыматына таянсак, Шарапаткан Мажитова бир нече коомдук уюмдардын дагы негиздөөчүсү же жетекчиси болуп саналат. Алардын бири Асыл Аманат демилгеси, банктардан жана кредиторлордон жапа чеккен жарандардын укугун коргоо менен алектенип жатканы анын шайлоо таржымалында жазылган. Уюмда 3,5 миңге жакын адам бар. Энелер соту жана Кара Суу базарынын жеке ишкерлеринин ишкер аттуу коомдук бирикмелерине дагы башкы директор катары көрүүгө болот. 2010-жылы Мажитова буга чейин Ата Журт партиясынан Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болгон. Бирок 4 айдан кийин ал мандатын кайра тапшырган. Бир нече жылдан кийин кайрадан парламентке өтүүгө аракет кылып, 2015-жылдагы шайлоодо ал Кыргызстан партиясынын талапкери болуп, бирок жеңишке жеткен эмес. 2021-жылдагы шайлоодо 9209 добуш алып Ынтымак партиясынан депутат болуп келди.